Очной сооружение жоқ, бир дагы конок үй иштегенге мыйзам жол бербейт. Биз ошону айтып, мынакей түшүндүрүштөрүн жүргүзүбүз. Мында кара тизмедесиңер. Чолпон Ата мэриясында кара тизмедесиңер. Ысык көлдүн тазалыгын сактоо бул ар бир жарандын милдети. Дал ушул милдетти аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бостери аймагындагы Золотые пески, Береке кооперативи жана Бактоо Долоноту айылында жайгашкан Восток премиум конок үйлөрүн текшеришти. Иш-чаранын максаты тазалоо курулмаларынын абалын көзөмөлдөө, браконьерликке каршы аракеттер менен таанышуу, өзгөчө көңүл пластиксиз ысык көл аттуу экологиялык демилген ишке ашырууга бурулуп жатат. Туристик сезонду даярдыгын карап атабыз да. Негизи Ысык көл область боюнча 1198 рекреациялык эс алуу жайы бар. Ошонун ичинде азыр биз Ысык көл районунан негизи теплоходдорду, саркындык сууларын боюнча карап пломбалоо жумушун жүргүзүп атабыз. Аттракцион боюнча жумуштарын жүргүзүп атабыз. Тыюу солой боюнча. Рейдтик иш-чаранын негизинде алгач Бостери айылында жайгашкан Золотые пески пансионаты текшерилип, катуу тиричилик калдыктарын атайын эмес жерге таштагандыгы аныкталды. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин 115-беренесине ылайык пансионатка 23 000 сом өлчөмүндө айып салынды. Экинчи текшерилип турган аймак Чолпон Ата шаарында жайгашкан Береке атындагы кооперативге барышты. Текшерүүнүн жүрүшүндө пансионатта орнотулган тазалоо курулмасы учурда иштебей турганы аныкталды. Жакын арада ремонттук иштер жүрөөрү кооперативдин жетекчилиги тарабынан айтылган соң эскертүү белгилегендей курулма убактылуу токтотулган. Бул экологиялык талаптарга каршы келет жана курорттук сезон учурунда өзгөчө кооптуу болуп саналат. Бул Береке кооперативи мурдагы Союздун абагындагы айыл чарба министрлигине караштуу эс алуу жайы болуптур. Анан баягы 90-жылда приватизацияда менчикке чыгып кеткен. Бул жерде азыр бери айтканда 40-тан 45-ке чейинки бөлүк конок үйлөр жайгашкан. Буга чейин дагы ушул жерде өз ара келишпештиктен, бирдиктүү болбогондуктан экологиялык талаптарга көп көйгөй жаратып келген. 2-3 жылдан бери ошол көйгөй чечилип, бирдиктүү болуп, канализация тутумдарын оңдоп, очнойлордун капиталдык ремонтун өткөрүп, жакшы иштеп келатышты эле. Быйыл кайра ушул ызы кайра башталды. Ушул өз ара келишпештиктен биз азыр өзлөрүнүн арыз негизинде мыйзам чегинде Минэкономдон согласовать этип подписание алдык. Текшерүү жыйынтыгы менен дагы кыскача дополнительный маалыматтар болот. Бирок азыр ушул күндө мынакей Береке кооперативине жаңы жетекчи дайындалыптыр. Каримова Роза эжекебиз сөзүн берип атат. Баарын Башымбектер ынтымакка чакырам. Ызы чыгылбай ушул жайкы турист сезонду ойдогудай өткөрөбүз деген сөздөрүн айтып атат. Ошондой эле Бактоо Долоноту айылында жайгашкан Восток премиум конок үйлөрүнө баруу иши улантылды. Объектте жалпы 10 конок үйү бар. Белгилүү болгондой, буга чейин экологиялык көзөмөл кызматкерлери тарабынан тазалоочу курулмаларды орнотуу жана экологиялык талаптарды сактоо боюнча эскертүүлөр берилген. Бүгүнкү текшерүү алардын аткарылышын көзөмөлдөө максатын көздөйт. Текшерүүнүн жүрүшүндө көл жээгинде жайгашкан кемелердин жана ижарага берилчү кичи кайыктардын да техникалык абалы каралып, моторлуу кайыктардын ээлерине сунуштар жана тапшырмалар берилди. Биздин кемеде бардыгы мөөрү басылып кулпланган. Көлдүн ортосуна эч кандай таштанды таштабайбыз. Жада калса келген конокторго да кемеге алып келген тамеки, бөтөлкө сымал таштандыларды сууга таштабагыла деп эскертүү беребиз. Министрлик эс алуу жайларын жана туристтик объекттерди курорттук сезон учурунда экологиялык коопсуздукка өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Ысык көлдүн жаратылышын жана суусунун тазалыгын сактоо жалпы жоопкерчилик экенин эске салат. Медербек Кеңешев, Сталбек Саманчиев, Ысык көл жаңылыктары, Ысык көл районунан.